Ооруканасы же дарыгери жок элеттиктердин ден соолугун текшерүү үчүн Ош шаарынан 30га чукул дарыгер барды. Үчтөбө айыл өкмөтүнө караштуу болгон 4 айылда мындай маселе көп жылдан бери чечилбей келет. Бул боюнча кайрылууларды жасап, бирок андан майнап жок болуп жатканын айтышууда. Калктын саламаттыгына кам көрүүнү каалаган Чоң Кара айылынын депутаты Эдилбек Залимбеков Дениз Ак эл ассоциациясына кайрылып, өзүнүн демилгеси менен аларды айылдын тургундарынын ден соолугун каратууну максаттап алып келген. Врачтар жок. Үчтөбө айыл өкмөтүндө чоңураак эме пап бар, ода да врач жок, спец жок. Эттеп бир врач тап келди, улан тиш доктор. Анча-мынча ооруларга спец жок да. Оорусак Ошко барабыз, Күлчөгө барабыз, узак барып, бияктан барып өчүрүп алып, көрүнүш ham кыйын. Ооруканалар жоктугуна байланыштуу ушул иштерди жасап отурабыз бүгүнкү күндө. Бизде бир гана пап бар, ал дагы 60-жылдары ушундай салынган эски пабыз бар. Врачтарыбыз жетиштүү эмес. Оорулуу грипс келгенде бизде эч кандай кароого немес жетишпей калат. Себеби ошол үчүн ушул бүгүн элимди көрсөтөйүн деп өзүмдүн атыман ошон үчүн дарыгер менен сүйлөшүп көрүп атабыз да. Катаал шартта жашоо тиричилик өткөргөн айыл эли бир топ түйшүктү баштан кечиришет экен. Айылдагы жашоочулар ден соолугунан жабыркап, оор абалга тушукса ыкчам жардам алуу кыйын дешет. Дал ушул тапта таза суу таңкыстыгы дагы белгиленип жатат. Буга байланыштуу мектеп окуучуларынын көпчүлүгүнүн боор оорулары көбөйүп жатыптыр. Ал эми кош бойлуу аялдар алдын ала төрөткө даярданып, район же шаарды көздөй барып турушат. Айрым учурда ооруканага жетпей жолдо төрөп калган кырдаалдар дагы кездешет. Биздин айылда ушу сууданбы эмнеден билбейбиз. Эми ушу көбүнчө жаш балдарыбыз, ушу боордон жабыркаган балдарыбыз көп учурап атат да ушу. Келиндер төрөгөндө сопуга барат, биздин келатканда көрдүңөрбү? Күлчүгө барышат, Ошко барат, ушундай алдын ала төрөйм деп даярданып кеткендер болот. Анан толготуп калган мезгилде такси менен алып барышат да. Ушу кээде жолдо деле төрөп койгондор болуп калат анча-мынча. Анткени менен өлкөнүн көпчүлүк элет жерлеринде мындай маселе көп. Мындан улам калктын саламаттыгы үчүн атайын дарыгерлерден түзүлгөн Дениз Ак эл ассоциациясы алыскы элет элдеринин ден соолугун акысыз кароодон өткөрүү үчүн ай сайын уюшуп, акысыз кызмат кылышат. Болгону элетке жетип алуу үчүн транспортко муктаждыктары бар. Жанагы бюджеттин аздыгына байланыштуу специалисттер айыл тармактарында ушул региондордо жетишпейт чындыгындачы. Анан бул жерде дагы ошол эле жетишпейт экен. Биз ошол өзүбүздүн бардык узкий специалисттер менен келип, азыр текшерүүнү өткөрүп жатабыз. Биз ойлоп атабыз, бардык эле балдарды УЗИден өткөзүп, медосмотр кылып, анан ал курт оорулары, вот азыр айткан митек курт оорулары, эхинокок, альвеококтор УЗИден эң эле сонун көрүнөт да. Анан ошого жараша айтабыз. Ал эми дарыгерлерге муктаж болуп турган элеттиктер шаардан атайы келген медицина кызматкерлерине өз ыраазычылыктарын билдирип, айылга тажрыйбалуу дарыгерлер келсе деген ниеттерин билдиришүүдө. Үчтөбө айыл өкмөттө папта бир врач жок. Муну алып келип беребиз деп айткандарын 2 жыл болду келелел. Эми ошол балдардын кылган жыйынтыгы мына эл көзүнө келдиңер балам. Элдин канчанын батасын аласыңар, канчанын жакшы сөзүн аласыңар, рахматын аласыңар. Ал эми өмүр сакчыларынын кароосуна муктаждыгы арткан 4 айылдын тургундары жана Чоң Кара көл айылынын эли медициналык текшерүүдөн өтүштү. Кароонун жыйынтыгында мектеп окуучуларында боор оорусунун жугуштуу түрлөрү аныкталды. Аларга керектүү маалыматтар айтылып, оор деп эсептелгендерге шаардык ооруканаларга жолдонмо берилди. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош облусу.